Нарын телекөрсөтүүлөрүнүн адаттагыдай эле өлкөдө эми маалымат программасы улантат. Алдыдагы 20 минута бою кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Рыспек Мелисбеков кошо кечиңиздер менен алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кызматташтык кыйры жергебиздеги чет өлкөлүк элчилер мамлекет башчыбызга ишеним грамоталарын тапшырышты. Санариптештирүүнү жана гидроэнергетиканы өнүктүрүүгө чоң маани беребиз. Кышка камылга кандай? Темир тоолук энергетиктер жылдын катаал мезгилине даярбы? Көбүнчө ушу жайында көп даярданып алат да, кышында нагрузка көбөйө баштайт. Эремдегин жер жебейт. Багбан Калыйгул Ысыралиев Нарында да жылуулукту сүйгөн жер жемиштерден түшүм алууга мүмкүн экендигин далилдеди. Шунун баары жөн эле бекерликтен, кылаарга иштин жоктугунан эмес. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет өлкөлүк атайын жана ыйгарым укуктуу элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын Вьетнам элчиси Нгуен Тхи Хонг Уан, Египет Араб Республикасынын элчиси Маналь Аль Саед Ахия Аль Шиннави, Шри-Ланка Демократиялык социалисттик республикасынын элчиси Мухан Вижевикрама, Бразилия элчиси Рубен Антонио Корея Барбоза, Австрия элчиси Вилли Кампель, Исландия элчиси Аурни Тор Сигурдсон, Камбоджа королдугунун элчиси Ким Хэнк Мейс жана Уганда республикасынын элчиси Мухаммед Тазикуба Касибира тапшырышты. Кыргыз лидери өз сөзүндө элчилерди дайындалышы менен куттуктап, алардын жигердүү жана максаттуу алып бара турган иштери Кыргызстан менен достук жана өнөктөштүк мамилелерди дагы бекемдейт деген ишенимин билдирди. Ал бүгүнкү азем маанилүү окуянын босогосунда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтүп жатканын белгиледи. Ошондой эле мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо, демократиялык принциптерди бекемдөө, көз карандысыз сот системасын калыптандыруу, социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүү жана элдин жашоосун жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Урматтуу айымдар жана мырзалар, атайын жана ыйгарым укуктуу элчилер, сиздерди Кыргыз Республикасына кош келдиңиздер деп кубаныч менен кабыл алам жана кызматка дайындалышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздердин активдүү жана максаттуу ишиңиздер Кыргыз Республикасы менен достук жана өнөктөштүк мамилелерди андан ары бекемдейт деп ишенем. Биз сиздердин өлкөлөр менен эки тараптуу жана көп тараптуу деңгээлде өз ара пайдалуу жана жемиштүү кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Сиздердин алдыңыздарда саясий, соода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча актуалдуу милдеттер турат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жеке мен сиздерге маанилүү жана жооптуу дипломатиялык ишмердүүлүгүңүздөрдө ар кандай жардам көрсөтүүгө даяр экендигимди билдиремин. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү салтанатыбыз маанилүү окуянын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтүп жатат. Тарыхый ченемдер боюнча алганда, бул кыска мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулуктун тынчтыкты сүйүүчү, жоопкерчиликтүү жана активдүү мүчөсү катары өзүн көрсөтүп, дүйнөдө татыктуу орунду ээледи. Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун уставында бекитилген эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптерине жана ченемдерине таянат. Анын ичинде мамлекеттердин эгемендүү теңчилиги, күч жана күч колдонуу коркунучун келтирбөө, ички иштерге кийлигишпөө, аймактык бүтүндүгүн урматтоо жана эл аралык талаштарды тынчтык жолу менен чечүү. Биз өлкөнүн көз карандысыздыгын, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн, ошондой эле улуттук кызыкчылыктарды коргоого багытталган ачык, тең салмактуу жана тышкы саясатты тынчтык жолу менен жүргүзүүнү улантабыз. Кыргызстандын жаңы багыты мамлекеттик башкарууну реформалоого, демократиялык реформаларды күчөтүүгө, көз карандысыз сот системасын калыптандырууга, социалдык, экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, элдин жыргалчылыгын жогорулатууга багытталган. Бизнес чөйрөсүн, өндүрүштүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн түзүү жана ата мекендик экспорттук продукциянын географиясын кеңейтүү артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат. Биз бардык кызыктар өнөктөштөр менен соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө, инвестицияларды, заманбап технологияларды жана инновацияларды тартууга аймактык жана эл аралык транспорттук жана коммуникациялык жолдорун
санариптештирүүнү жана гидроэнергетиканы өнүктүрүүгө чоң маани беребиз. Дүйнөдө коронавирус илдетинин жайылышы терең тынчсызданууну жаратууда. Биз көптөгөн мамлекеттер сыяктуу эле элдин жана өлкөнүн жашоосунун бардык чөйрөсүнө терс таасирин тийгизген кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп жатабыз. Мен донор өлкөлөрдүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен COVID-19 жана жаңы штаммдардын жайылышынан келип чыккан терс кесепеттерди жоюу үчүн кризиске каршы чараларды ишке ашырып жаткандыгыбызды терең ыраазычылык менен белгилеп кетким келет. Кыргызстан коронавирус илдети менен күрөшүүдө бардык достук өлкөлөр менен активдүү кызматташууну улантат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн аягында дагы бир жолу сиздердин маанилүү жана жооптуу дипломатиялык кызматыңыздарда ийгиликтерди каалап кетким келет. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерин жана көп тармактуу кызматташтыкты бекемдөөдө алгылыктуу жыйынтыктарга жетишүү үчүн бардык күч аракеттериңиздерди жумшайсыздар деп мен терең ишенемин. Сиздерге бардык жакшылыктарды каалаймын. Ишиңиздерде дайыма ийгиликтер болуп тура берсин. Ал эми өз ара кызматташуунун мыкты үлгүсүн көрсөткөн Түркмөнстан Кыргызстанга ушул жылдын августунан декабрына чейин 501 миллион 900 миң киловольт саат электр кубаттуулугун жеңилдетилген шарттарда сатмакчы. Мындай макулдашууга аталган өлкөлөрдүн министрлери Чырымырат Пурчеков жана Доскул Бекмурзаев кол коюшкан. Ошону менен бирге эле жаратылыш газын сатып алуу жаатында дагы эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирин-бирин колдоо максатындагы ушул чечимдер мамлекет башчыбы Садыр Жапаровдун жакындагы эле Ашкабадка расмий сапарында кабыл алынган. Эске салсак, ушул тапта Токтогул кесиндеги суунун көлөмү 11 миллиард 900 миллион куб метрди түзөт. Бул былтыркыдан 2-3 миллиардка аз. Алдыдагы катаал кышка камылганы күчө түшкөн Чыгыш электр ачык акционердик коомунун нарындагы филиалындагылар бир катар кыйынчылыктарга кабылышууда. Андыктан алар мындай жагымсыздыктан өздөрүндөгү ички резервтердин жана ресурстардын эсебинен чыгууга аргасыз. Бирок кандайдыр бир колдоолор болбосо, азыркы орто саар абалдын тереңдери бышык. Мына ушундай оош кыйыштар менен коштолгон теңир толук энергетиктердин жылдын катаал мезгилине даярдыктары баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Нарындагы тажрыйбалуу энергетиктердин бири Бакыт Асанкожоев тыным эмне экенин билбейт. Жайкысын жаны тынбай, жабдууларды оңдоп түзөп чыкса, кышкысын күндүр-түндүр нөөмөттө туруп, алардын үзгүлтүксүз иштешине көз салат. Айтымда мекемеде кышка камылга ала жазда эле башталса да, кем качтары бүтө турган эмес. Ичиндеги обмоткалардан да кетет, анан ысык сууктан да влага болот, май влага тартат да. Ошонун баары келгенде ошонун баарын анализдеп туруп, анан майын өзүнчө тартабыз. Обмоткаларды өзүнчө жасайбыз, ошентип эле биздики кышы жайы. Көбүнчө ушул жайында көп даярданып алабыз да, кышында нагрузка көбөйө баштайт, ошондо булар атылып кетет да. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, жылдан жылга кышы дээрлик 7-8 айга созулган теңир тоо жергесинде электр кубаттуулугуна муктаждык өсүүдө. Ушундан улам жылытуунун альтернативалык жолдоруна өтүү зарылдыгы чоң. Бирок азырынча бул багыттагы аракеттерден анча майнап чыкпай жаткандыктан элдин ишенгени баягы эле электр. Багытка жараша акыркы кездери аны үнөмдүү пайдалануу жана көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акыларды өз убагында төлөө жаатында жакшы жылыштар бар. Антсе да күндөлүк оңдоп түзөө жумуштары өз нугунда болгону менен ири иштерди ретке салууда артта калуучулук арбын. Капиталдык текущий ремонттун материалдары, краска, изолятор, ПК держатель, ПН предохранитель дегендердин баары бүгүнкү күндө келип атат. Единственный жана автомат боюнча айта кетсек, автоматыбыз ошол жана тендерден китайский компания утуп алган экен. Бүгүнкү күндө граница боюнча маселе болуп, ошол границага келген, бирок бул жакка чейин келип жеткизе албай жатышат да. Айрым абоненттеринин карыздардын кыйлага созулуп тургандыктарынан жогорудагы орустарды баштан кечирип жаткан энергетика тармагында баа саясаты мурдагыдай эле калтырылмакчы. Ага ылайык бийик толуш шарттардагы нарындыктар үчүн пайдаланган 1 киловатт саатка 77 тыйымдан белгиленгенден тышкары буга чейинки чектөөлөр алынып салынды. Тоолуу татаал шартта жашагандарга 77 тыйын лимитти алып салып атат. Ошол эле кезде башка региондорго жана мурунку 77 тыйын 700 киловаттан ашканы баягы 2,6 тыйын боюнча эле калып атат. Ушул тапта жалпысынан 141 миллион сомдук каласасы бар энергетиктердин карапайым калк үчүн жогорудагы жеңилдиктерге барышы эрдикке тете.
Демек, аталған тармақтың учурдагы өйдө тартса өгүз өлгөн, ылдый тартса арабасы сынған абалын көңүлдөн чыгарбай, кур дегенде үнөмдүүлүк менен сарамжалуулукту өздөштүрүү жана аларды так сактоо зарыл. Андан калса, быйылкы кургачтын кесепетинен Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубометрден өйдөлөбөй, алдыдагы кыштын кыйла эле кыйын болору эмитен белгилүү. Ал эми муктаждыкты толук канааттандыруу үчүн коңшаш Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт электр кубаттуулугун сатып алууга туура келүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, Нарын шаары. Ал ортодо алдын ала эсептөөлөр көрсөткөндөй өлкөбүздүн ички дүң продукциясы артта калган 337 миллиард жакын сомду түздү. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 1,6% аз. Ал эми Кумтөр ген казуу ишканаларын эсепке албаганда үстүбүздөгү жылдын январь-июлунда ИДПнын көлөмү 306 миллиардка жакын сомду түздү жана 3,6% көбөйдү. Өнөр жай продукциясынын көлөмү 2021 жылдын январь-июлунда 175 миллиардтан ашык сомду түздү жана өткөн жылдын январь-июлуна салыштырмалуу фармацевтикалык продукциянын 38,4%, химиялык продукциянын 36,5%, ошондой эле негизги металлдар жана машиналар жана жабдуулардан башка дайыр металл буюмдар 31,7%, өндүрүштүн көлөмдөрүнүн кыскарылышынын эсебинен 10,3% азайды. Терс тенденциялар курулушта байкалды. Анда көлөмдөрдүн төмөндөшү 9,7%, айыл чарбасында 3,4% түздү. Ал эми дүң жана чекене соодада тескерисинче көлөмдөрдүн 10,9%га өсүшү белгиленди. Үстүбүздөгү жылдын январь-июлунда өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин жалпы республика боюнча өсүшү 7,0% түздү. Муну менен бирге тамак аш продукцияларына жана алкоголсуз суусундуктарга баалар 10,1%га, алкоголдук ичимдиктерге жана тамеки заттарына 8,3%га, азык-түлүк эмес товарларга 4,7%га, калкка көрсөтүлүүчү кызматтарга карата тарифтер 1,5%га жогорулады. Ушул мезгилдин ичинде баалар көбүнчө гречкага 32,9%га, картошкага 30,7%га, жаңы жашылчаларга 26,7%га, тамак аш өсүмдүк майына 23,1%га, кумшекер 21,3%га, койдун эти 19,5%га, жаңы бышкан мөмө жемиштер 18,7%га, чочконун эти 18,6%га, балык 9%га, уйдун эти 7,7%га, алкоголсуз суусундуктар 4,8%га өскөн. 11 августка карата облус аймагында коронавирус илдетине кабылгандардын жаңы 10 учуру аныкталды. Азыркы тапта ооруканада 84 бейтап дарыланууда. Алардын 43-ü өпкөнүн кагынуусунан жабыркагандар, ал эми 41 бейтап ковид оорусуна чалдыккандар. Булардын ичинен 15 адамдын абалы өтө оор болууда. Мындан тышкары дагы 135 адам үй шартында дарыланып жатат. Сутка ичинде вирустан 42 адам айыгып чыкты. Ал эми илдетке каршы 35.309 адам эмделди. Азыркы учурда Нарын облусунда ковид оорусу дагы деле коч бойдон калууда. Азыркы учурда 176 ковид-19 илдети менен адам ооруп жаткан болсо, анын 41 адам ооруканада жатат, үй көзөмөлүндө 135 адам. Ал эми пневмония оорусу менен 43 адам ооруканада жатып дарыланууда. Анын 7 кишиси өтө оор акыбалда. Ал эми ковид-19 менен ооруп жаткан адамдардын өтө оор акыбалда 8. Азыркы учурда вакцинация боюнча айта кетсем, Нарын облусуна 181.400 доза бөлүнгөн, ал 90.700 адамга каралган. Ошонун ичинен 90.700 адам ичинен 35.309 адам алды. Мына ушул пандемиянын кесепетинен быйыл да жогорку окуу жайларына кабыл алуу сынактары онлайн форматында болду. Алардын катарында Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетине жалпысынан 500дөн ашык абитуриент талондорун тапшырышып, алардын 214-ü окуй тургандыктарын тастыкташкан. Темага кененирээк кесиптешим Диана Советбекова токтолот. Аталган жогорку окуу жайга тапшыргандардын басымдуу бөлүгү компьютерлик программалоо бөлүмүн тандашкан. Мындай жагдай өлкөдөгү санариптештирүүнүн кеңири жайылып жаткандыгынын натыйжаларын бири десек жаңылышпаспыз. Андан калса жогорку технологиялардын мезгилинен саналган 21-кылымда эл арасында айтишник аталган кесиптегилерге муктаждык өтө чоң жана мыктылары дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө иштеп кетүү мүмкүнчүлүктөрү жогору. Нарын университетине IT жааны тапшырып атам.
IT жагына кызыгып ошо окуп кандай экен кийин иштеп кеткен. Учурда 3000ден ашык студенти бар Нарын мамлекеттик университетине документтерди тапшыруу 3 турда жүрүп, бюджеттик орунга 74 жана контракттык негизде 140 абитуриент кабыл алынды. Нарын мамлекеттик университетине быйылкы 2020-22 окуу жылына карата бюджеттик орунга 74 студент кабыл алынды. Контракттык орунга 145 студент кабыл алынды. Азыркы учурда 4-түнчү тур жүрүп жатат. Тастыктоо 13 августтан башталат. 16 августтан 5 тур башталат. Кабыл алуу онлайн форматында жүрүп жатат. Негизи документтерди тапшырууда абитуриенттер тарабынан бир катар жаңылыштыктарга жол берилип, ал кандайдыр бир деңгээлде кабыл алуу комиссиясынын иштерине кедергисин тийгизбей койбоду. Онлайн форматта эми абитуриенттер өздөрү негизинен сайтка кирип, өздөрү катталып, өздөрүнүн документтерин каттап киргизиши керек. Бирок бул жерде кыйынчылыктар болуп жатат. Өздөрү сайтка кирип калбагандыгына байланыштуу баары эле бул жакка келип атышат дагы, биз бул жактан каттап киргизип жатабыз. Ал эми Нарын медициналык колледжинде кабыл алуу онлайн жана салттуу режимде жүргүзүлүп жатат. Учурда 5 адистик боюнча бюджеттик орунга 100, ал эми контракттык негизде 120 абитуриент кабыл алынды. Биздики былтыркы жылдан айырмасы быйылкы жылы кабыл алуубуз 3 турга бөлүндү. Мурун бир эле тур менен алчубуз, азыр 3 турга бөлүнүп, 3 тур тең студенттер 2 туру активдүү кабыл алуу жүрдү. Азыркы күндө бизге 3-чү турда фармация бөлүмүнө жана ошондой эле фельдшердик бөлүмгө кабыл алуулар жүрүп атат. Ошондо бир 30 контракттык бөлүмгө 30дай бала дагы кабыл алышыбыз керек да. Быйылкы жылы жалпы республикалык тестирлөөгө Нарын облусунан 3162 бүтүрүүчү катышса, анын ичинен 1852 окуучу босого упайларын топтоп, жогорку окуу жайда билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Нарында анар, жаңгак, жүзүм, алтургай, павлония дарактарын да өстүрүүгө болот. Ал үчүн бул ишке кызыгуу жана изденүү менен коштолгон мээнет жетиштүү. Ийгиликти багындырууга эч качан кеч болбосун айткан эмгек ардагеринин Чакан күнөсканасындагы чоң тажрыйбалар туурасында алдыда кененирээк. Баарыбыз өтүгө эскирип жарабай калган, муну кырып коебуз. Каарманыбыз эмгек ардагери Калайкул Исраилиевдин күнөсканасына алгач баш баккандардын назарына дароо роза гүлдөрү илинет. Кадимки роза, Сирия геласкус розасы, индиялык сирен айтор баарысы гүлүн ачып турган маалы. Мындан сырткары каармандын күнөсканасында помидорлор жаңыдан кызарып жатса, бадыраңдары бул жылдагы акыркы түшүмүн берип жатыптыр. Бул бадыраңдын өзүнүн өсүү мөөнөтү 3 ай, же болбосо 90 күн болот. Жазында деген 90 күн деген айдадык, аны өткөрүп, сатып, жыйнап, мына экинчинин ошо 90 күндүктүн мынакей акыркыларына келип мына жыйнап аткандагы биздин мезгил. Чакан аянттан мындан башка салат жалбырагы, көк пияз, укроп, өңдү ашкөктөрдү бир аз түптөн болсо да жаңгак, анар, кара өрүктүн көчөттөрүн көрүүгө болот. Жылда күнөсканасына улам бир жаңылыкты кошуп турган каарманыбыз быйыл жүзүмдөрү менен мактана алат. Ысык аймактарда гана мөмө байлаган бул назик даракты Калайкул Исраилиев кичине көчөт кезинде Борбор калаадан алып келген. Күнөсканада өтө деле көп орунду ээлебей аянттын четтеринде гана катарлаш тизилген жүзүм дарактары эми минтип мөмө байлай баштады. Мындай черенок бутак кезинде келгенде, ошондон өстүрүп отуруп мынакей мында бак болуп, уже түшүм бере баштады. Былтыр азастан бере баштаган, мына быйыл, мына көрүп атасыздар, өзүңүздөр көргөндөй, быйыл жетилип мынакей бере баштады. Базарга чыксын, базарга чыгарып атабыз. Базарга чыкпаган таанычтар, үйдөгү бала чака жеп, биздин ойдо эле байып кетип мындай саталы деген, эми бирок келечекте максат ошол да. Багбан бала кездеги кыялдарын ардактуу эс алууга чыккан соң минтип ишке ашыра баштаган. Мындан 8 жыл мурда 60 чарчы метр аянтка салган күнөсканасы учурда 2 эсе кеңейди. Айыл аймактардан кошумча жер аянттарын сатып алып, күнөсканада сыноодон өткөн дарактарын талаага отургузууда. Каармандын дагы бир жаңылыгы ушул жазда павлония дарактарын алып келген.
Мекени Кытай жана Япония болгон бул дарактарды ийгиликтүү өстүрө алсак, нарындыктар үчүн чоң киреше булагы болот деп максат коюуда. Эгерде биз ошону өстүрө турган болсок, мисалы Болгария, тияк бияктагылар кызыгып атышат, кубасын $200 намеса сатып кетет экен. Ушул жерден биз эгерде өстүрүп гана берсек, анан дагы артыкчылыгы 10 жылда мисалы диаметри 45-50 сантиметр болсо, 20 метрликти кыркабызда. Кырккандан түбүнөн эле кайра чыгат экен. Кайра 10 жылда 20 метр. Аны кыркып баягы керектүү деңгээлде алганда кайра ушинтип 100-150 жылга чейин өсө берет экен. Муну bir жыл гана баягы өстүрүп алыш керек экен. Экинчи, мунун дагы бир артыкчылыгы сууну көптүрөп өтпөйт экен. Тамыры тереңдиги 7 метрге 8 метрге чейин кирип кетет экен өзү. Значит, астындагы 7 метр 8 метрдеги деңгээлдеги нымдуулукту өзү гана алып чыгып турат экен. Жалбырагын көрсөңүз момундай 30 сантиметр, 35 сантиметр чоң. Күзүндө жалбырагын таштайт экен. Бул малга тойт. Белгилей кетүүчү нерсе, чарбакердин күнөсканасындагы бардык мөмө жемиштер бийик тоонун шартында өскөндүктөнбү, сырттан ташылып келгендерге эч окшобогон өзгөчө жагымдуу даамга ээ. Мындан сырткары каарманыбыз күнөсканасынын тегерегиндеги 3 сотых аянт жерге мындан 2 жыл мурда малинанын полька деген аталышындагы сортун сыноо иретинде отургузган. Өзүңүздөр көрүп жаткандай абдан тез жана жакшы чоңоюп, жыш байлап, жергиликтүү малинага караганда көлөмдүүрөөк келет экен. Лариса Калдыбаева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдө эми. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.